Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүн 8 класстарга адам жана коом сабагы өтүлөт. Сабактын темасы адам укуктары. Сабактын максаты окуучулар адам укугу тууралуу билишет. Өз укугун билүү менен башкалардын укугун сыйлоого үйрөнүшөт. Адам укугу адамдын мамлекетке карата укуктук статусун, анын экономикалык, социалдык, саясий, маданий чөйрөлөрдөгү мүмкүнчүлүктөрүн жана каалоо талаптарын мүнөздөочү түшүнүк. Адам укуктары түшүнүгү буржуазиялык революция доорунда эле пайда болгон. Юридикалык укуктар менен катар адамдын бул жарык дүйнөгө келүү фактысынын өзүнө гана байланыштуу ээ болуучу табигый укугу дагы бар. Табигый укуктар жаратылыштык же кошо жаралган болуп саналат. Башкача айтканда, ал укуктар абсолюттуу жана өзгөрүлбөй турган укуктар. Аларга жекече алганда жашоого, ден соолукка, эркиндикке, өздүгүнө кол тийбестикке жана башкага болгон укук кирет. Табигый укук деген термин эч жерде белгиленбеген, бирок ага карабастан акка сыйымдуу деп эсептелинген укуктарды белгилөө үчүн колдонулат. Абсолюттуу деп эсептелүүчү укуктарды адатта адам укугу деп аташат. Ушул себептердин негизинде 1950 Европа кеңешине кирген мамлекеттер тарабынан адам укуктарынын Европалык конвенциясына кол коюлган. Бул конвенция адам укуктарынын жалпы декларациясынан айырмаланып, 1955 жылдан баштап көптөгөн батыш Европа өлкөлөрүнүн граждандарына алардын бузулган укуктары боюнча арыз берүү мүмкүнчүлүгүн түзгөн механизмди камсыз кылат. Алгач жолу адам укуктары түшүнүгү 1789 жылы кабыл алынган. Француз тилинде адамдын жана атуулдун укуктарынын декларациясында. Адамдын негизги укуктары жана эркиндиктери кандай аталат? Жашоо укугу, кыйноолорго же адамдыкка жатпаган же басынтуучу мамилелерге же жазаларга тыюу салуу, кулчулукка тыюу салуу, мыйзамсыз камоого тыюу салуу, чогулуштардын эркиндиги, адилеттүү сотко укуктуулук, жеке жана үй бүлө турмушун урматтоого укук, ой жана сөз, дин эркиндиги, эмгек укугу, билим алуу укугу, граждандуулук укугу, өз өлкөсүнүн ичинде эркин жүрүүгө жана башка өлкөгө кетүүгө укуктуулук. Баланын укуктары жөнүндөгү конвенция күчүнө 1990 жылдын сентябрында кирген. Бул эл аралык документтин 54 статьясы балдардын жыргалчылыгы үчүн өкмөттүн жана ата-энелердин жоопкерчилигинин табиятын аныктайт. Дүйнөлүк практикада эки ыкма бар. Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү болгон мамлекет алардын жардамы менен конвенцияны колдой алат. Биринчиден, кол коюу жолу менен. Бул символдук мааниге ээ жана мамлекет бул документтин өтө олуттуулугун көңүлүнө алгандыгын билдирет. 130 ашуун өлкө бул кадамды жасашты. Алардын ичинде биздин Кыргызстан дагы бар. Демек, балдар, мамлекетибиздеги укук, кол тийбестик баардыгыбызга бирдей экен. Балдар, үйгө тапшырма «Адам укугу деген эмне?» деген теманы массалык маалымат каражаттарынан окуп WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Саламатта болгула, балдар.